Мугалим болгонду токтотуңуз. Мадумаров депутаттар менен ак энеге айтышты. Парламентте УКМКнын ишмердүүлүгү тууралуу жаңы мыйзам долбоорлору каралып жатат. Депутат Адахан Мадумаров бул мыйзам долбоорлору 2018-жылы жазылганын айтып, андан бери конституция алмашып, кырдаал бир топ алмашканын белгиленди. Мындан улам ал демилгени артка кайтарып кайра иштеп чыгууга жөнөтүүнү сунуштады. Ошол эле учурда эл өкүлдөрү Султанбай Айжигитов, Кундузбек Сулайманов, Балбак Төлөбаев, Жеңишбек Токторов кесиптешинин пикирине каршы болуп, бүгүн эле кароого чакырды. Андан соң Мадумаров кайрадан микрофонго чыкты. Мекен үчүн күйгөндөр, бул мыйзам кереги жок деп эч ким айткан жок. Мыйзам каккан казыктай болуп иштеши керек деп айтам. Анын мунун кереги жок дегендей бул соода эмес. Конституция мамлекеттин бүтүндөй эрежесин бекемдейт. Анын 59-беренесинде адам укуктары үзгүлтүксүз жана абсолюттук деп жазганбыз. Бул мыйзам долбоорунун 4-беренесинде УКМКга тыңшоого укук берүү жазылып турат. Дароо эле каршы болуп чыгасыңар. Мен сиздерге караганда көбүрөөк күйөм өлкөгө. Мыйзамдуулукту, тартипти көбүрөөк талап кылам, мамлекеттин күчтүү болушун каалайм, деди Мадумаров. Андан мурун сүйлөгөн эл өкүлдөрү кайра микрофонго чыгышты. Сулайманов кесиптешинин бир эле өзүн мамлекетке күйүп жаткандай көрсөтпөшүн суранды. Төлөбаев болсо залда отургандардын акыл эси деңгээли бири-биринен ашып, бирок кем калбай турганын белгиледи. Ал эми Токторов депутаттарга акыл үйрөтпөшүн талап кылды. Адахан мырзага айтарым, бизге мугалим болгонду токтотсо экен. Бул жерде Мадумаровдун башкасынын баары сабатсызбы? Мамлекетке бир эле алып күйөтпөй экен, биз деле күйөбүз. Публикага ойногонду токтотсоңчу. Бул жерде отурган 88 депутаттын баары элдин элегинен өтүп келгенбиз. Акылыбыз жетиштүү. Мадумаровдун акылынын кереги жок. Акылыңызды үйгө таштап келиңиз, деди Токторов. Буга Мадумаров жооп берген жок. Отурган жеринен эле баш чайкап, силерге беш деп какшыктады. Ошол маалда вице-спикер Улам Примов бири-бирине шек келтирбей сүйлөөгө чакырды. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Садыр Нуркожоевич мага бийик ишенич көрсөттү. Кызматка дайындалган Алтынбек Сулайманов билдирүү жасады. Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Ал социалдык тармактагы баракчасына билдирүү жарыялады. Мен ушул күнгө чейин көп жылдар бою мыйзам чыгаруу бутагында эмгектенип келдим. Менин депутаттык ишмердүүлүгүмө шайлоочуларым жана кыргыз элим баа берер. Бүгүн мен өз күчүмдү аткаруу бийлигинде сынап көрүүнү чечтим. Менин чечимимди президенти Садыр Нуркожоевич колдоп берди. Мындайча айтканда, мага бийик ишенич көрсөттү. Ошол ишеничти толук актоого бүт күчүмдү жумшайм. Кайсы тармакта, кайсы кызматта болбойм, менин максатым дайыма эле элиме ак кызмат кылуу, деп жазды Сулайманов. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Орусия менен 200 жыл бирге болдук, дагы 300 жыл бирге болууга даярбыз. 200 жыл бирге болгон Орусия менен дагы 300 жыл бирге болууга даярбыз деген президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүн Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолукканда билдирди. Эске салсак, жолугушуу 24 февралда Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн Евразиялык өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында уюштурулган. Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын кызматташуусу маанилүү экенин белгилеген Акылбек Жапаров жолго чыгарда, урматтуу президент, Садыр Жапаров менен жолугуштум. Ал Орусия менен 200 жыл бирге болгонубузду, дагы 300 жыл бирге болууга даяр экенибизди айтты, деди. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Зеленский жөнөкөй жарандарга курал таратууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрү Орусиянын армиясынын чабуулуна татыктуу жооп кайтарып, кармаш өлкөнүн дээрлик бардык аймагында уланып жатканын билдирди. 24 февралдагы атайын брифингде ал аскерлер жардамга муктаж экенин кошумчалап, Украинанын суверенитетин коргонуп калганга жарандардын баарына курал таратыла баштаганын белгиледи. Биздин элдин келечеги азыр ар бир жарандан көз каранды. Курал кармоо тажрыйбасы бар ар бир киши Украинаны коргоого кошулса болот. Бул үчүн алар тиешелүү борборлорго келиши керек. Ички иштер министрлиги мамлекетти коргоо үчүн ардагерлерди да тарта баштады, деди ал. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Министр 1,5 жылдын ичинде медиктердин айлыгын $1000 жеткиребиз. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев медиктердин айлык майнасы көтөрүлөрүн парламент жыйынында билдирди. Булак аргумент. Путин өз элин ошондой эле украиналыктарга өтө кайрылуу жасады. Биздин эртеңки күн жөнүндө ойлобогон акылы кем ушакчылар. Силерге табылбай калды окшойт. Кайсыл жерде ачсаң орустар кол салды, орустар Украинага суудай агып келди деп паника көтөргөн айкырыктарды угуп калдык. Туура, согуш болушу турган иш болуп калды, бирок Путиндин андан башка жолу жок эле. Путин 8 жыл былык этпей эптеп орус тилдүү өзүнүн бордошторунун тарткан азабына сабыр кылып келди. Бийлик акмак болсо ошол элинин шоору экенин башкалар билбесе да, биз 2010 жылы убактылуу өкмөт деген шакалдардын азабынан жон терибиз менен билип эле калбадыкпы?
Украина бийлиги да фашист бийлик болушту. Ющенко деген акмак баштап, андан соң Порошенко деген эки ботты айбануулап, эми болсо Байдендин кулу болгон азыркы клоун башкарышып, Кудай буйрса орустар жеңип чыгат, фашисттердин жана Бандеранын идеологиясын колдогондордун сазайын берип, Украинага тынчтык орнотот. Ошондуктан бир нерсе деп сүйлөөрдүн алдын эртеңки күндө ойлонуп туруп, андан соң оозубузду ачышыбыз керек. Биздин бийликте эки анчы болбой бир тараптама орустарды колдогону туура болот. Эртеңки күндө президентибиз Путиндин акыркы эли орус элинин бетин тике карай турган, тили кызык болбой шак сүйлөгөн жолду тандашыбыз керек. Орустар менен аралашып, миллиондогон артык элибиз жүрөт Орусияда. Украина бизге эмне кылып берет? Фашисттердин белгилерин колдоруна тагышып, фашисттердин формаларын кийишип жаткан саткындар биз кыргыз элине кайсыл жакшылыкты кылмак? Путин өтө туура чечимге келди. Орус тилдүү өз бордошторун кыргындан сактап, келечегине эркин жол ачып берет. Ал эми Американын кайсыл жерге буту жетсе, ошол жерде согуш. Игил деген мамлекеттин пайда болушуна илгери биз эч укпаган террористтердин жер бетине жойнап кетишине, кээ бир мусулман дүйнөсү баш кесер корбашчыларга айланып калышына, кыскасы дүйнө жүзүндө болуп жаткан бардык эсепеттерге Америка күнөөлүү. Дүйнө жүзү Америка баш ийиши керек экен. Мына ушул эки жүздүү эл уялбастан демократия дешип, башкалардын оозун кыйкырышып, Американы жер жутуп кетсе дүйнөгө тынчтык орнолот болчу, дейт Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Феликс Колов, Темирлан Султанбеков жаш балада аман эле болсун. Феликс Колов Темирлан Султанбеков менен теледебатка чыгуудан баш тартып койгонуңуз чынбы? Ал мындай болду. Бул жигит социалдык түйүндөргө Акылбек Жапаровду жамандап пост чыгарды. Жапаров киреше бербеген долбоорго каршы чыккан үчүн эмес, партия колдобой койгонунан отставкага кетүүгө аргасыз болгон деп жазыптыр. Акылбек Жапаров чындыгында эле долбоорго каршы эле биздин фракцияны кайрадан министрликке көрсөткөндө да баш тарткан. Ошондо мен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевге кирип, Жапаров эми министрликке кайра барбайт, сенде сунуш барбы десем, бар, Лаврованы көрсөтөлү деди. Мен да каршы болгон жокмун. Султанбеков Марат Казакбаевдин маалыматына таянып, Арнамыз партиясынын курултайы болду. Анан Жапаров партиядан чыгарылган деп жазыптыр. Мен жооп кайтардым. Ооба, бизде бир аз чыр чыкканы чын. Бирок биз ал чырды жөнгө салып партияны бекемдей алдык. Ал эми теледебатка келсек, экөөбүздүн ортобузда кандай теледебат болушу мүмкүн? Биздин фракцияда чыр чыкканда ал кичинекей бала мектеп окуучусу болчу. Окуяга аралашкан көргөн эмес, экөөбүз дебатка чыкканда ал окуган интернет материалдарын гана айтат да. Эгер окуяга катышканда анда башка маселе. Андан кийин Садыр Жапаров экономика боюнча кайрылуу жасаса, Султанбеков аны да сындап кирди. Атамбаев бийликте турган 6 жылда өлкөнүн карызы 950 миллион доллар болсо, Садыр Жапаров бийликте турган 1 жылда 960 миллион болду деп жазыптыр. Мен ал келтирген сандарды карап көрүп, ай балакай, сен тышкы карыз эмне ички карызды чаташтырып жатасың десем, ал Кулов мени менен экономикалык дебатка чыккандан баш тартты деп жазыптыр. Экономикалык дебат жөнүндө деги эле сөз боло элек. Баткенге Баевиктер басып киргенде Кулов улуттук коопсуздук министри катары эчтеке кылган эмес дейт. Баевиктер кол салган кезде мен деги эле мамлекеттик кызматта иштебей калгам, министрликтен мэрлик кызматка өтүп, андан соң отставкага кеткем. Баевиктер болсо кийинчерээк басып киришти, ошентип эле ойго келгенди жаза берсе болобу? Кандай дейсиз, ал жигит өз позициясын билдирдиби же кимдир бирөө колтугуна суу бүркүп жатабы? Ага кызыккан жокмун, билгим деле келбейт. Мен анын мүнөзүн түшүндүм. Аябай текибер, ошол эле учурда сөз көтөрө албай, кенедей эле сынга чычалап кетчү жигит экен. Кимдир бирөөнүн сөзү жакпай калса эле уулу кичүү дебей беттен алып, кычык сөздөрдү айтып кирет туура. Мен аксакал катары аны тилдеп койсом деле жарашмак, бирок анткен жокмун, болгону цифраларды манипуляция кылган болбойт дедим. Ошол сөзүмө эле теригип капа болуп калыптыр. Менден кийин Сапар Орозбаков чыгып, мени колдоп, Феликс Кулов карыз боюнча туура айтты деди. Султанбеков Садыр Жапаровду, мени Акылбек Жапаровду сындап өзүнө реклама жасап жатат окшойт. Эмне дейбиз? Жаш балада аман эле болсун. Акылбек Жапаров менен азыр мамилеңиз кандай? Мен аял киши эмесмин, эч кимге тарынбайм, экөөбүздүн мамилебиз түз. Орустар айткандай салам папалам. Мага андан эчтекенин кереги жок. Фракцияда Акылбек Жапаровго байланыштуу чыр чыккандан курултай өткөрдүм. Мен ошону каалаганым үчүн эмес, өзүмдүкү туура эмес болсо, жалпы партия мүчөлөрү өздөрү чечсин дедим. Курултай өттү, катышкандар аларды сынга алышты. Дегенде ачуу менен партиядан чыгарабыз деп жатышкан. Анан ачуулары бир аз тараган соң чыгарбай эле коелу деп чечишти. Ошондон кийин фракция кайра күчтөндү. Себеби эл түшүндү. Кийин чыр чыгаргандар өздөрү айтып беришти. Көрсө алардын президенттин тегерегиндегилер фракцияны ыдыраткыла деп суранышкан экен. Анткени мен ал кезде оппозицияда болчумун да. Бул Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.